Салам көрөрман, Тибирткенин 4-чү чыгарылышы біз баштадык. Социалдык тармактарда милиция кызматкери тапанчасын кармап, элге багыттап, түшүнүксүз бир жагдайда ызы чуу болуп жаткандагы тасма тарады. Глазам не верю, Джейсон Борн. Биз бул тасмада эмне болуп жатты экен деп кызыгып көрдүк. Балким милиция кызматкерин жай жүргөн жарандар жетер жерине жеткиргендер. Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия, все окончено. А балким бул милиция кызматкери эмес, жөн гана милициянын формасын кийип алган бирөө. А балким бул тасмада жөн гана кино тартып жаткан чыгар. Мотор. Есть мотор. Камера. Есть камера. Başladık. Бул тасмада милициянын тапанчасынан башка дагы бир кызыктуу жагдай, коронавирус каптап карантин болуп жатканда түнкүсүн паркта бир топ эл эмне кылып жүрөт? Же түнкүсүн эмне, вирус жукпайбы? Бул жагдайда милиция кызматкери эмне себептен тапанча чыгарды? Анын тапанчасын көрсөткөнү туурабы, туура эмеспи? Билдирүүгө өз пикириңизди жазыңыз, амен болсо, менин милиция мени коргойт деген ишеничте уланта берейин. Ал эми президентибиздин сайты Сооронбай Жээнбеков Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн жазып чыкты. Сооронбай Жээнбеков Токаевди туулган күнү менен куттуктады. Биз да учурдан пайдаланып куттуктап коелу. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Ал арада 500 кыргызстандык Орусия менен Казакстандын чек арасында бир нече күндөн бери Кыргызстанга келе албай жүрөт. Туура, маалыматта жазылыптыр. Сүйлөшүү учурунда эки өлкөнүн жарандарын өз мекендерине биргелешип кайтаруу маселеси козголду. Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды Казакстан аймагы аркылуу транзит менен алып келүүдө казак тараптын көрсөтүлүп жаткан көмөккө ыраазычылык билдирди. Болду. Оренбургдагы кыргыздар жөнүндө бир сөз айтылбаптыр. Же балким сөз болгондор, бирок президенттин маалымат кызматы бул жөнүндө жазбай калдыбы? Же бул жерде биздин жарандарыбызга караганда туулган күн маанилүүрөкпү? Кызык. Балким бул жөнүндө сүйлөшүү керек да эместир. Себеп дегенде, ансыз деле Адахан Мадумаров кайрылып койбодубу? Же Кыргызстан үчүн кыргыз элим деп жалгыз эле Гүлзат Мамытбек күйөбү? Саламатсыңбы кыргызым, саламатсыңбы космосум. Жүзүмдөн журмай кетип калды. Канатым какпай калды. Менде позитив калды. Гүлзат Мамытбектин мисалы бүгүнкү күндө Кыргызстанда бийликтин милдетин активисттер көбүрөөк аткарып жаткандай. Так, все, посмотрите на потолок. Спасибо. Посмотрите на землю. Спасибо. Помашите. Бул темада кийинки чыгарылышта кенен кеп кылабыз. Ал эми биздин быйылкы бүтүрүүчүлөр мамлекеттик экзамендерди тапшырбайт экенбиз деп жыргап эле калышты эле. Эрте жыргап алышкан экен, себеп дегенде Кыргызстанда быйыл акыркы коңгуроо аземида болбой турган болду. Көйнөктөргө, костюмдарга, ар түрдүү белектерге чогултуучу акчалар эконом болду. 2002-лерге эмне дейбиз? Көп капаланбагыла, биз силер менен. 2002'ler мы с вами! Ау, ау, ау! Кошуна Тажикстанда болсо митинг болуп өтүптүр. Да ладно, да ладно. Ооба, туура эле уктуңуз. Тажикстанда митинг болуп өтүптүр. Өлкөдөгү коронавируска байланыштуу абалга жана тамак аштын жетишсиздигинен улам 500дөй жаран нааразычылык акциясына чыккан тасма интернетке тарады. Бул адашпасак Тажикстанда 1997 жылдан берки жүздөгөн адам катышкан алгачкы нааразычылык акциясы. Первый раз. Бул маалыматты уккан соң кыргызстандык катары эмне дейм? Жылыш бар.
Митинг, пикет, наразычылык акциялары боюнча суроолоруңуз болсо, каалаган Кыргызстандыкка кайрылсаңыз болот. Баарыбыз экспертпиз. Керек болсо аша чапкандарын каалагандай калчап жайына коюп коймой жайыбыз бар. Тоқта. Кетіп атасың ба? Қайқа кетіп атасың? Я. Сен бияқты іштейсің бе? Жоқ іштебейм. Неге іштейсің? Сорамайсың. Бекер отырамын. Ал эми Ауганстанда болсо президент Ашраф Гани анын саясий атаандашы Абдулла Абдулла менен бийлик структураларын бөлүшүү боюнча макулдашууга кол коюшту. Азаматтар, булардын бул кадамы көпчүлүккө үлгү боло алат. Эми Ауганстандыктарга эмне дейбиз? Ушинтип эле талиптер менен да элдешип, ынтымакта өмүр сүрө бергиле. Друзья. Акыркы маалыматтарга ылайык, дүйнө жүзүндө коронавирус илдетин жуктургандардын саны 4,5 миллиондон ашты. Бирок үйдө карантиндеги жагдайлардан улам соц тармактардагы жылдыздардын саны андан да көп болуп кеткендей. Бул жылдыздарга удай эле Кыргызстандын мурунку президенти Курманбек Бакиевдин Кыргызстанга куса болуп ырдаган видеосу тарады. Убакыт судаяқты унутпады, ачылган аппан гүлдөй күлгөнүңдү, ал түнү айта берем жетин албай, калтырбай бул дүйнөдөн билгениңди. Бакиевдин чет жерден туруп кусаланып ырдаганы, дагы башка бирөөнүн дагы башка жерден туруп ырдаганы баарыбызга сабак болот деген үмүт арталы. Бирок мындай жылдыздардын бизге таптакыр кереги жок деп, кадимки жашоого кайтуу ниетибизди билдирүү менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз.